Кубанычты бөлүшсөк көбөйөт деп калдык. Мына ушундай менин колумда турган өзгөчө кубанычтын билеттери десек да болот. Мына ушул 2 билет бүгүн сиздер үчүн ойнотулат, урматтуу көрүүчүлөр. Андыктан чамдаңыздар. Бул 2 билеттин ээси ким деп турган болсоңуздар, бизге өзүнүн коржунуна өзгөчө сонун жаңылыктар менен келген сүйүктүү ырчы эжекебиз, жана дагы кыл кыякчы Залина Касымова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз, кутман таң менен. Деги эле азыркы учурда мына жакынкы аралыкта боло турган ошол жаңылыкка даярданып, мындай аябай чарчап тургандайсыз. Туура айтасыз. Ой. Эч нерсе болбойт, жакшылык үчүн дейли. Машинанын күлүштөрү жай баштады го. Бул демек жакшылыктын белгиси. 2 майда Кудай буйрса филармонияда Аалам добушу аттуу концертиме баарыңыздарды чакырам. Машинанын күлүштөрү жай баштады, ушул жактан белекке келет окшойт. Буйрса жакшы неме болуп коелу. Ооба, жакшы баягы. Ар бир нерсе болуп аткан нерсе бул жакшылык үчүн дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, мен силерге дароо эле айтайын. Биздин төмөндө жазылып турган WhatsApp номерлерге биринчиден бул биринчи билетти, эгерде сиздер Залина эжекебиз тууралуу өзгөчө бир фактыларды билсеңиздер. Мына ошол 5 факты дейличи, 5 фактыны жазсаңыздар, бул билет сиздерге болот. Ал эми экинчиси болсо Залина эжекебиздин туулган күнү 7-сентябрда. 7-сентябрда туулган биздин жалпы ушул Кыргыз элиндеги жарандар үчүн. Андыктан бирок 7-сентябрда туулгандар көп да, анан кандай кылып аны чечим чыгарасың? Кимиси биринчи байланышка чыкса дейт. Мына ушундай өзгөчө сонун концертке күбө болуңуздар. Аалам добушу деп калдыңыз. Аталышы эле бир өзгөчө экен да, баягы Аалам добушу. Буга чейинки мисалы биздин тарыхты дагы камтып турат, анткени ааламда эмне бул жаңырык болсо, мына ошонун баардыгы баягы добуш деп келебиз. Аталышын өзүңүз тандадыңызбы? Аталышын чындап эле аябай көп даярдадык. Эми баягы көп ойлондук. Тандадыңыздар, көп тандадык, көп варианттар чыкты. Анан кийин Аалам добушу деп өзүмө да абдан жакты. Бул жерде эми команданын чечими, тандоосу десек болот да. Анан эми албетте эң акыркы чекитти баары өзүң коесуң да. Анткени өзүңө жаккан нерсени тандап ошону коюшуң керек да. Анан бирок бул жерде эми команданын сунушу менен бир аз башында тандап жатканда, коюп жатканда бир аз кооптондум, анткени Аалам добушу деп аябай мындай кенен айтылып атпайбы? Мындай чоң, масштабдуу айтылып атат да. Бул деген жөнөкөй эле мисалы эми азыр ырчылардыкы, эми ырчы дейбизби, эми концерттерде көп го. Мен сени сүйөм, анан жаз же болбосо деген сыяктуу эле мындай форматтар болот эмеспи? Анан Аалам добушу деп мисалы жөн эле жаз же болбосо эми ушундай бир чыгармага байлап койбостон, байлап койсок, бул менимче кылгыякка жарашпай калмак да. Кылгыяк эми бул өзү мындай неме аспап да, бул өзү оор басырыктуу, олуттуу аспап, мындай жеңил аспап эмес да. Анан ошол себептен жөн эле бир күнүмдүк жашоодо турмуштан бир сөздөрдү алып коюп койсок, бүгүн, эртең деген сыяктуучу, же болбосо келчи мага деген сыяктуучу. Ооба, сени менен мен же болбосо ушундай бир аталыштар болот да. Андай болсо менимче жарашпай калмак да. Анан ошол себептен аябай көп ойлондук. Аталышында абдан көп болду да, көп мындай туруп бир күн, 2 күн, бир жума ойлонгон жокпуз, аябай көп убакыт короттук аталышына эле. Анан ошо Аалам добушу деп токтолдук. Чынында мындай масштабдуу, мындай кенен аталды. Эми буюрса ошого дагы туура келген концертке даярданып жатабыз да. Баягы айтып калбадыңыз, мындай өтө масштабдуу деңгээлде, анан кеңири ушундай өзүнүн кучагына ушунчалык кеңири бир ааламды камтып жаткандан кийин анда бул концерттин өтүүсүнө катышкандар деле бир топ болсо керек. Катышкандар деле ооба, туура айтасыз, бир топ. Эми бир топ болгондо кандай мааниде бир топ дегендечи, тамаша. Бир топ болгондо бул баягы чындап эле көп коллективдер, көп мен жанымда колдоп коштогондор абдан көп катышат. Мисалы айта кетсем, филармониянын эстрада симфониялык оркестри катышат. Жетекчиси Нур Омурбаев. Андан тышкары Коргоо министрлигинин аскердик оркестри катышат да.
ал жерде Дастан, азыр Дастан Жуматай уулу дирижеру. Ал дагы абдан таланттуу бала. Бардыгыбыз, айтор, бардыгыбыз бир мектептен чыкканбыз десем болот да. Абдыраев деген мектептен чыкканбыз. Анан абдан мыкты музыканттар, өзүнүн кесиптерин, мыкты адистери, мыкты дирижерлор десем болот. Буюрса ошол коллективдер менен жакшы номерлер даярдалып атат да, Кудай буюрса. Андан тышкары дагы көптөгөн дуэт, триолор болот. Бул жерде басым биз баягы аспаптык өнөргө жасалат. Анткени баягы сурай берет экен да, ыр болобу, ырчы болобу депчи. Албетте ырчылардан, коноктордон болот. Эң баягы мындай кадырлуу менин конокторумдун бири Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова болот. Андан тышкары дагы конокторум болот. Бирок айтайын дегеним, ыр негизи концертте азыраак болот, көбүрөөк биз деген ошол инструменталдык музыкага басым жасайбыз. Анткени өзү аалам добушу деп деле ошого байланыштуу аталганда, бул жерде бардык ааламда, мисалы, кылыяктын добушу, комуз, бардык аспаптардын добушу баягы эң башкысы кылгыяк турат, Албетте кылгыяк турат, анан бирок мени дагы көптөгөн баспаптар коштойт десем болот да. Менимче кызыктуу болуш керек, абдан жагыш керек. Ооба, чынында бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр деле ушундай элестетип атса керек. Мен да дароо эле азыр сахнада элестетип баштадым. Чынында сиз айтып атсаңыз, анан бул мисалы айтабыз го, деги эле мындай музыканын тили бул дүйнөлүк тил да. Бардыгыбыз аны билбесек дагы, бирок мындай кээ бир кайгылуу музыкаларды уксак өзүбүздөн эле ыйлай беребиз го. Кылгыяктын тилин биз чынында баягы аны ноталык жактан түшүнбөй жатсак дагы, бирок аны укканда негедир биздин жүрөгүбүздө өзгөчө бир сезимдер пайда болот. Бизге келген SMS билдирүүлөр бар. Жана дагы урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы бир жолу айтып өтөйүн. Бизге чалуу жүзүндө эмес, SMS жүзүндө калтырыңыздар. Ичиңиздеги мен биринчи болуп калайын деп ушундай шашып чалып атат окшойсуздар, бирок чынында SMS билдирүү калтырыңыздар. Эң алгачкы келген SMS-терди окуп баштайын. Залина үйдө эне, тышта эркек, ишке өжөр мыкты кыз деп калтырган экен. Рахмат, чоң рахмат. 4 болуп калыптыр, 5-син дагы жаза кетсеңиз аябай сонун болот эле. 711 менен аяктаган абонентибизден келиптир. Дагы мына ушундай SMS билдирүүлөрдү калтырыңыздар. Биздин катарыбызга жаңыдан кошулгандарга Залина эжекебиз тууралуу 5 факты билсеңиздер, анда бул сиздики. 7 сентябрда туулган, биздин жалпы Кыргызстан жарандарына 2 билетибизди кайгарабыз. Залина жаным, айтсаңыз, концертте баягы кишилерден мындай 2 адам концерт берсе деле, ошол 2 адамдын башын бириктирүү негизи аябай оор да. 3 адам болсо аныкы андан оор. Анан концертте сиз ошо өзүңүз дагы айтып калдыңыз, баягы көп адамдардын коштоосунда болот экен. Алардын башын бириктирүүгө кантип мындай чамаңыз жетип атат? Мындай мен азыр таң калып атам. Чамам ошо жетип турган ошол. Чарчап турганым да ошол дейм. Чынында баягы өзүң эле чыгып, жеке концерт болгондо өзүң чыгып эле аткарып коюп кетип калсаң, бул менимче жеңил болмок да. Андан кийин чындап эле жанагындай коллективдер менен иштешкенден кийин ар бири ар башка жерде, мисалы бир коллективге бир жерге барасың, экинчиге дагы экинчи жерге барасың, анан үчүнчүгө дагы үчүнчү жерге барасың. Жана ошол мындай өзүнүн бир татаалыраак жактары бар экен, бирок өтө жагымдуу жактары дагы көп да. Анткени ар бир коллектив менен иштешкен бул өзүнчө бир ырахат десем болот да. Анан чынында оңой эмес, бирок ошону баягы аракет кылып жатам. Баарына репетицияларга барып, тиги жакка барам, ал жактан чыгып алып башка жагына барам деп. Эң сонун. Бул мындай ошол кандай гана учур болбосун, өзүң мындай кандай десем, рахатты дагы ошол кылып жаткан жумушуңдун түйшүгүнүн артынан алган жакшы болсо керек, Ооба, туура айтасыз. Баягы мен айтып атпаймынбы, өзүнүн бир орчулуктары бар экен депчи. Эми бул албетте болот да, ар бир иштин артында бул оңой нерсе жок да. Бирок ошондон рахат алып жасаган бул такыр башка экен да. Мисалы, азыр ошого аракет кылып, баягы оюмду башында бир аз мынтип чайналат экенсиң, депчи, анан бирок ошондон бир рахат алганды үйрөнсөң, тескерисинче жыргап, тийини кылып, анан муну кылып, мындай ушундай жакшы да. Менимче бул нерсе дагы абдан жакшы.
баягы бул нерсе ар бир адамга деле буйруу бербесе керек. Ошол себептен бул нерседен кайра баягы кыйынчылык, анан оорчулук, анан мен кыйналдым дебестен, тескерисинче бир ырахат алып ошол нерсе менен мен мисалы ошондой азыр элестетип жатам, 2 май буюрса бул бир майрам күн болуш керек да, мен үчүн майрам, ырахат күнү, анткени ошондой бир Кудайым ушундай мүмкүнчүлүк берип жатат да. Өзүңдүн бир өнөрүңдү элге тартуулап, анан дагы кубандырганы мени, мисалы азыр билет сатып алып жатышат да. Алып жатышат, алгандар бар, качан мурун эле брондоп алып койгондор бар. Дагы деле азыр жанталашып, алат элек дегендер, шаштыргандар бар. Анан ошондой адамдарды көрүп, ичиң жылып, мындай кубанат экенсиң да. Анткени ушундай күйөрмандарым бар экен. Алар деген демек ошол күндү күтүп жатат 2 майды. Анан алар үчүн бул майрам сезилип атат да. Мисалы мага кайрылгандары, мен барат элем, мага алып кой, мен өз колумдан алып кетейин депчи. Мисалы филармониянын кассасынан алып кетиңиз десем, жок, сен өзүң алып койчу деп суранчы, анткени ал жерден калбай калбасын, бирөө алып кетип калбасын менин билетимди депчи. Алып брондотуп койгондор бар. Дагы бир айта кетейин. Нью-Йорктон бери алып брондотуп акчасын жибергендер бар. Демек ошол жактан которуп, Которуп, анан ошондойлор көп да азыр деген. Мисалы Нарындан, Көлдөн чалгандар, биз деген ошол күнү барсак жетишпей калбайбызбы, кантип алабыз, эмне кылабыз деп сарсаналып, анан ошонун баарын ойлоп сүйүнөт экенсиң да. Демек менин колдоочуларым бар экен, күйөөмандарым, Кудайга шүгүр экен. Демек Кудай буйрса 2 майда бир жакшы майрам болот деген ишеничтемин. Ошол нерсеге бир майрам тартуулап бергенге мен Кудай буйрса колуман келген аракетинде жүрөм. Буйрса мынакей улам убакыт өткөн сайын жүрөктөрдүн дүкүлдөшү дагы, жүрөктүн дүкүлдөшү эле катуу согуп бардат, бирок кайра ойлоп койсоң, бул деген депчи. Кубанычтын арты менен деп. Чынында бул аябай чоң жоопкерчилик. Сиз азыркы алып барып жаткан ишиңиз бул өтө чоң жоопкерчилик. Чоң жоопкерчилик. Негизи эле бул жолго аттанганым өзү чоң жоопкерчилик деп ойлоймун да менчи. Анткени бул мактанган деп болбойм. Баштайын. Мактанган деп болбойм, бирок бул кылыякты өзү алып жүрүү бул мындай чоң жоопкерчилик деп эсептеймин да. Чоң жоопкерчилик бул баягы мен өзүм жеке бир башымды ойлоп, анан мен мындай кылат элем дебестен, бул кыргыздын улуттук аспабы болуп атпайбы? Анан бул аспапты мындай татыктуу көтөрүп жүрүш керек да. Татыктуу көтөрүп, татыктуу бир элге жеткириш керек. Анын бул мисалы мен окуп жүргөн учурда, жаңы бул аспапка аралашкан учурда мындай унутта калган аспап, көбү билбеген аспап болчу да. Азыр болсо жана мисалы концертке барат элем деп ар кайсы баягы Кыргызстандын ар кайсы аймактарынан чалып, байланышып, издеп, сурап жаткандары мени абдан кубандырат. Бул баягы Бишкектен тышкары дегенимчи. Кубандырат. Анан ойлоп койдум, бул демек бул деле бир аспаптын улуулугу да. Анан бүгүнкү күнү балким мен бир аз болсо дагы мен да бир аз салымымды кошкондун балким бир жыйынтыгыдыр деп ойлоп койдум да. Эми буюрса көрө жатарбыз баардыгын 2 майда. Менимче бир топ жакшы баягы менин күйөрмандарым, колдоочуларым келип, жан дүйнөлөрүн бир эс алдырып, жакшы кол чаап, колдоп кетет деп ишенем. Буйрса дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге келип аткан SMS билдирүүлөр бар. Азыр буйрса эжекебиз менен кайрадан эфирибизди улантабыз. Жакшы сөздү айта келсең, баягы жан дүйнөбүзгө, жүрөгүбүзгө дар экен, бирок таразага сала келгенде ушунчалык баасы чоң. Ал эми биз болсо аны бирок айтып коюу, мындай көңүлдөн чыккан сөздү башка бир жакындарыбызга жеткирүү бул өзгөчө биз үчүн кээ бир учурларда оордукту жаратып калат. Ошол нерсени жүрөктөн чыгара албай калган учурлар болот. Андыктан жүрөгүбүздөн чыккан жакшы сөздөрдү бири-бирибизге арноо, бул ар бирибиздин күнүмдүк баягы жасап жаткан жумушубузга айланса, анда жашообузда жаркын бир сонун келечек күтүп турат деп айта алмакчымын. Азыр болсо менин колумда турган дагы бир рет айтып өтөйүн. Буйрса, мынакей жакын каракта 2 майда Зарина Касымова эжекебиздин өзгөчө сонун жеке концерти өткөнү турат. Бул концертте жеке гана баягы ырлар ырдалбастан, мына ошол кылгыяктын коштоосунда сиздер уккан, сиздер буга чейин угуп жүргөн жана дагы жаңы чыгармалар ойнолмокчу. Андыктан барыңыздар, келиңиздер. Бул менин колумда 2 билетти сиздерге арнайбыз. Ал үчүн Зарина эжекебиз тууралуу 5 факты жана аны менен катар 7 сентябрда төрөлгөн болсоңуз, анда бизге
бизге өзүңүздүн көөлүгүңүздү тартып жиберип коюңуздар WhatsApp номерибизге. Бул 2 билеттин бирөө сиздики болот. Мына ушул 2 билет сиздер үчүн. Залин эжеке, айтсаңыз, мына ушул баягы концертте ар бир эле айтат го, биз ушундай өзгөчөлүккө басым жасап атабыз деп мындай баса белгилеп айтышат го. Анан сиздин да концертиңизде ушул эң башкы өзгөчөлүгү тууралуу айтып өтсөңүз, мындай башка концерттерден айырмаланып, мисалы концерт десе эле баары ырдайт чордойт болду, бийлейт кетет деп коюшат. Анан бул концерттин ушул бир өзгөчө баягы адамдар күтүп жаткан бир нерсесин айтсаңыз. Эми күтүп жатат дегенде, мисалы үчүн ушул нерсени күтүп жатат деп мен айта албаймын, бирок баягы өзгөчөлүгүн айта кетсем, мисалы Кылыяктын бир тарыхы жөнүндө айтканга аракет кылабыз. Кыяктын каяктан пайда болуп, эмне болуп, кандай болуп келди, ошол жөнүндө бир аз жеткиргенге аракет кылып, андан тышкары элдик күүлөр аткарылат. Ошондой эле бир эле форматта, мисалы үчүн элдик күүлөр эле аткарылат же дебестен элдик күү да аткарылат, ал жерде саундтректер аткарылат, мисалы үчүн белгилүү кинотасмалардын саундтректери аткарылат, оркестр менен аткарылат, хор менен аткарылат. Айтор жаңы чыгармалар абдан көп. Бул концерттин канча пайызы десем болот, менимче бир 70% жаңы чыгармалар болот менин репертуарымдачы. Анан дагы жакшы нерсе, балам дагы чыгат. Мына эң негизги жаңылыгы, баягы алгачкы чынында сахнага болгон тушоосу кесилип жаткан экен. Кудай буйрса, ал да аябай даярданып жатат. Мен аны ойлоп алып, мен да аябай толкунданып турам. Кандай болор экен, анткени буга чейин сахнага деле чыкканбыз, анан бул чында тушоосу да кесилет. Буйрса баягы ушул жерден тушоосу кесилип, андан кийин кас-кас болуп, ары көздөй чуркап кетсин дейли. Буйрса дейли. Анан эми көрөбүз, мындан ары баягы улантабы улантпай, бул өзүнө болгон жаккан нерсеси да абдан жагат. Анан ошол нерсени буйрса элге дагы, эл алдына да чыксын деп атам. Эми бул дагы менче аябай жакшы өзүнүн тарых болуп калат да, өзүнүн жашоосундачы. Бул сиздин жанатан бери толкунданып, ушунчалык ойлонуп атканыңыздын 80% мына ушул уулуңуздун сахнага чыгып келет. Балким аны ойлоп алып, мен дагы эжеyi дагы сарсанай депчи эже. Бизге келген СМС билдирүүлөр менен тааныштырайын. Залина, сага ийгилик каалайм. Мен Өзгөн районунун Алтын булак айылык бөтүнөн чыгып жатам. Менин кызым да Ошто музыканы училищада кыяк бөлүмүндө окуйт. Өзгөн районунда 5 жыл музыкалык мектеп бар дейт. Кызыл аттестат менен комуз бөлүмүн бүтүргөн. Кызыма арнап жакшы музыка ойноп берип коюңуздарчы, суранам дейт. Келиңиз. Рахмат. Сизден бир музыка болсун. Кандай музыка аткарсам экен? Азыр бизди көрүп жаткан экен. Кызыңыз баягы эми кичинекей кыз да, кичинекей кыз да. Эми баарыңыздарга Үкү жүнү сарала деген күү бар. Бул мындай жеңил эле күү, бирок абдан жагымдуу күү. Ошондон бир аз аткарып берейин, Сан болот. Азыр эшикте аябай жаан болуп, мындай неме болот атпайбы, күн бүркөк болуп атпайбы, ошого кыяктын үнү да ошондой болот атат да. Демек баягы аба ырайына байланыштуу болуп калат. Эми аба ырайына байланыштуу болгондо бул деген мындай да, мисалы бул жыгач, анан кийин тери болот атпайбы? Анан эгер нымдуу болсо, ошо ным тартып, бир аз күү кармашы толбосо эмерээк болот да. Бир аз жанып кетет да.
Керемет. Мына ошол. Биздин баягы көрүүчүбүздөн келген өзгөчө суранычтын арты менен болду. Кызыңыздын дагы өнөрү өркүндөй берсин, ташкындай берсин. Келечекте мына ошол Залина эжекебизде болгон чоң сахналарды багындырган мыкты, таланттуу кыргыздын сыймыктуу кыздарынан болсун деп тилек кылалы. Ал эми сиз айтып калбадыңызбы баягы аба ырайына байланыштуу ушундай ным тартып калат деп, анан 2-май күнү күн ачык болсо экен? Эми ал жерде менимче жакшылаш керек. Мисалы, ошол ойногон чыга турган жерге алдын ала барып, бул аспапты да даярдаш керек да. Ошондой жактары бар да. Мисалы үчүн мен азыр эшиктен келдим да, ошол себептен эшиктен мисалы үчүн ным тартып калат да. Анан кийин киргенде ал көнүп, анан болгуча бир аз толгоосу бир аз кармабай ошенте берет да. Негизи эми ал күнү мисалы эртерээк барып эле ошол сахнанын даярдык көрүп, анан кийин ал жерде бир топко отуруп көнөт да. Ар бир жерге ошол температурасына көнүш керек бул аспапчы. Мисалы сырттан келип, эгерде ошондой жанагындай жаан болуп ным тартып, же болбосо бир кээ бир комнаталарда мындай нымдуу болот го, ошондой жерде бир аз неме болуп калат, анткени тери бошой түшөт да. Бошой түшкөндө ал жана стройду жакшы кармабай баштайт да, анткени бош болот да. Ал эми тескерисинче күн чаңкайып турса, ошончолук үнү дагы ачылат. Бирок, мисалы үчүн концерт болгондо, ал эми залда, сахнада, ал жерден эртерээк барып, алып барып көндүрүп койсоң жакшы эле болот, ал эч кандай деле. Таасир болбойт да, болгондо эшиктен кирип чыкканда ошондо билинет. Эң сонун анан ошол сиз айтып калдыңыз баягы 70% концертинде буюрса өзүңдүн мындай жаңы репертуар, жаңы ушундай кошулду деп. Жаңы репертуар болот, менин автордук дагы чыгармам болот, Кудай буйрса. Айтор жаңы номерлер аябай көп, абдан көп, айтып атпайм, бир 70, эми 60-70% дейин. Мисалы үчүн Дара акыры деп жана жогоруда кинотасманын саундтреги кетпедиби, Мезгил закымдары. Ал чыгарма мисалы үчүн оркестр менен аткарылат. Эстрада симфониялык оркестр менен да болгондо дагычы. Мен буга чейин эми эл аспаптар оркестр менен ойноп жүргөм, канча жылдан бери, көп жылдан бери. Анан бул жолкусунда ошондой башка жакка басым жасаганга аракет кылып жатам. Ошол эстрада симфониялык аскердик оркестр болот. Андан тышкары дагы башкача бир жаңы дуэт триолор болот, жаңы чыгармалар болот. Анан дагы эмнени айтайын дедим эле. Ошол нерсени бар. Маалымат аябай көп да. Азыр өзүмдүн мээми да ошол маалыматтын баары батпай кетип атат. Демек, бул үчүн биз баарыбыз биргеликте концертке барышыбыз керек экен. Мен ошол сиз айтып калдыңызбы, Мезгил закымдары деп. Мен ошол Мезгил закымдарын угуш үчүн барат окшойм. Айтайын дегеним, жакында эле Өзбекстанга да барып келдик, Ташкент шаарына барып. Ошол эстрада симфониялык оркестр менен барып концерт коюп келдик. Мен ал жерге ошо солист катары барып, ошол Мезгил закымдарын, анан Игра престолов деген дагы кинотасма билесиздер. Баарыбыздын жүрөгүбүздөн түнөк тапкан. Элдин баары жакшы көргөн жаштарга өтө жакшы көргөн тасмалардын бири. Ошол кино тасмалардын саундтректерин аткарып келдим Ташкентте. Демек, бул жакында эле, апрель айында барып келдик, азыр апрелде. Ошо апрель көп болсо бир жума 10 күн мурун барып келдик. Демек, жакын каралыкта барып келсеңиздер, анда буйруса сиздин концертиңизден да мына ошол Игра престоловдун жакшы саундтректерин күтсөк болот экен. Игра престолов, Пираты Карибского моря. Анда, урматтуу көрүүчүлөр, мен сөзсүз түрдө барам. Бул аябай кандай десем, баягы жанынан угуу айтат го, мисалы баатырды көрсөң, алыстан көр, атын уксаң алыстан ук, бирок жанына келсең бир киши деп, бирок жанында мына ушул өзгөчө дүйнөлүк баягы легендага айланган чыгармалардын музыкаларын угуу, бул биз үчүн өзгөчө чоң бакыт. Мына ушундай бакытты бизге тартуулап жаткан 2-май күнүнө дагы биз аябай кубанычтуу даярданып баралы. Буюрса, анан ошо айтып калбадымбы, Ташкентке барып келдик деп, анан
мисалы мен буга чейин ошол эстрада симфониялык оркестр менен ойногон деле эмесмин, ойноп көргөн эмесмин. Эми ойногонбуз ошо март айларында баштап ошо иштешип баштадык да. Ошо быйыл эле иштешип баштадык. Анан чет жака мен андай состав менен чыга элек болчумун. Жеке чыгып жүрөм, жандай жеке номерлар менен эле. Жеке номерлер менен, фольклордук ансамбльдер менен чыгып жүрөм, дуэт, триолор менен чыгып жүрөм. Бардыгы баягы улуттук аспаптар менен. Бул жолкусунда мисалы ал жерде эми скрипка, виолончель бардык баягы инструменттерде ал баягы дүйнөлүк классикалык баягы аспаптар. Ал ошондой оркестр менен мен биринчи жолу чыгышым мага абдан жакты. Ушундай бир толкунданып, элге дагы абдан жакты. Анткени ошондой баягы классикалык аспаптар менен биздин кыргыздын улуттук аспапты бирге элешип ойноо бул алар үчүн да кызык болду, мен үчүн да кызык болду, жана эл үчүн да кызык болду да. Мисалы, Игра престолов деп айтканда эле элдин баары, мен чыксам эле баары телефондор менен шагырап, бүт залдын баары тең телефон карап коюшту, карап, толкунданып анан аткардым, бирок аябай жакшы болду. Өзүмө аябай жакты, элге да абдан жакты, ушунчалык прям мындай күтүп бугат экен да анан. Дедим, демек Кудай буйрса ошо чыгармалар аткарылат концертте. Демек биздин элге да жагыш керек. Мисалы чет эл алар кыяк аспапты билбейт эчтеке, баягы көргөн эмес да. Эми ага салыштырмалуу кыргыз эли билет, менимче кыргыз элине да абдан кызыктуу, жагымдуу болот болуш керек. Демек бул кыл-кыяктын дүйнө элине чыгуусуна эң чоң бир сонун мүмкүнчүлүк экен. Мүмкүнчүлүк бул башталышы да. Чыгып келдим, буга чейин чыгып келген мен көп эле баягы дүйнө жүзүнүн көп өлкөлөргө бардым да. Эми ага чейин бир аз башкачараак форматта барганмын. Башка форматта дегенде баягы кыргыздын салттуу күйлөрүн, мисалы азыр аткарбадым, Үкү сарала деген сыяктуу же да башка баягы салттуу күйлөрдү аткарып чыгып жүргөм. Анан мындай направление менен, мисалы саундтректер, анан элге сиңип калган бир чыгармаларды аткарган, бул менимче такыр башка дагы бир направление экен. Бул дагы өтө жагымдуу болот экен, элге дагы өтө жакын болот экен. Анткени алар угуп билген, мисалы ошол эле Игра престоловду ал жерде кыяк менен аткарылган эмес да, ал жерде классикалык аспаптар менен аткарылган. Мисалы үчүн эми дүйнө жүзүндө көп аткарып жүрөт ал чыгарманы, бардык аспапты аткарып жүрүшөт. Ошол эле фортепианода, виолончель, скрипка, башка духовой аспаптарда аткарып жүрүшөт. Ал эми кыл-кыякта андай аткарылган эмес да, чын айтканда. Демек биз үчүн алгачкысы бул. Анан алар үчүн дагы кыл-кыяк өзү кызык болгон болуш керек. Анткени көргөн эмес бул аспапты, анан ошондой угуп көрбөгөн аспап менен ошондой кулагына сиңип калган саундтректерди угуп, бул аябай кызык болот экен чында. Мына ошол буйруса 2-майдагы концертиңиз аябай ийгиликтүү өтсүн дейли. Рахмат айтканыңызга. Келиңиз, жалпы биздин кыргыз элибизге сизден бир жакшы каалоо тилек болсун. Рахмат, учурдан пайдаланып сиздерге, жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирем, ийгилик каалайм ишиңиздерге. Жана бардык кыргыз элимди 2-майда боло турчу Ааламда Ош аттуу концертиме барыңыздарды чакырам. Келип, жан дүйнөңүздөргө бир азык алып, эс алып кетесиздер деген ишеничтемин. Ошол нерсеге Кудай буйрса колуман келген күч аракетимди жумшаймын. Келиңиздер, эс алып, бир жан дүйнөңүздөрдү бир эргитип кетиңиздер. Анан албетте кыргыз элимде тынччылык болсун, токчулук болсун, аманчылык болсун, ар бир адамдын ойлогон ой максаттары, иштери ишке ашып, бардык кыялдарыбыз орундалсын. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бүгүн да биздин өзгөчө баягы таланттуу эжекебиз, кыл-кыякчы, ырчы Залина Касымова эжекебиз бизде конокто болду.